Табигат тартуулаган сулуулук. Өз өмүрүн жаратылышка байлаган токойчу. Жылына бир 5 гектар, 3 гектардан жаңкы чөптөрдү отургузабыз. Калк саламаттыгын камсыздаган айылдын чыгандары. Келечекке камкордук. Элеттиктердин сүймөнчүлүгүнө айланган спорт. Түйшүктү жеңилдеткен таза суу. Жеткиликтүү мамлекеттик кызмат. Ош ТВ телеканалынын аймактык көздөй программасынын бул жолку сапары Алай районунун Жашоолуу айыл өкмөтүндө. Айылдагы өнүгүү, өзгөрүү, элеттиктердин кызыктуу жашоосун байкап көрөлү. Азыр айыл өкмөт башчысы менен маектешип маалымат алып, кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Алай районунун Жашоолуу айыл өкмөтү 1996 жылы 16 майда уюшулган. Аймактын курамында 7 айыл бар. Тоолуу, климаты татаал айыл. Деңиз деңгээлинен 1850-3000 метр бийиктикте орун алган. Калктын саны 7415ти түзөт. Айыл өкмөттө 5 орто билимдүү мектеп, 1 бала бакча, 4 маданият мекемеси жана 3 чакан ФАП бар. Эл таза суу менен 85% камсыздалган. Токой жана мал чарбасы жакшы өздөштүрүлгөн. Айыл 2 тоонун ортосу жана дарыянын жээгинде жайгашкан. Жалпы аралыгы 30 чакырымды түзөт. Ички жолдоруна баштан аяк асфальт төшөлүп, таза суу көйгөйү эч-ак эле чечилген. Тоонун ортосунан орун алгандыктан булактар көп. Атайын жогорку басымдагы суу камбасы курулуп, ар бир жашоочу өздөрүнүн үйүнө ичүүчү суу тартып киргизген. Негизги көчөнү бойлой 63 суу колонкасы болгон. Азыр көчөдө бир дагы колонканы кездештирбейсиң. Суу камбасы алмаштырылгандан соң тургундардын үйлөрүнө тартылган. Элеттин жашоочусу Гүлсүмбү Каримованын үйүнө баш бакканыбызда таза суунун канчалык жеткиликтүүлүгү дана байкалып турду. Алыска айыл болсо да ашканасы жана жуунуучу жайында ысык жана муздак суу каралып үзгүлтүксүз берилерин белгиледи. Негизгисин айтсак, бул айылда таза суу жана жол көйгөйү дээрлик жок. Бизде айыл жеринде болсо да ушу таза суу ар бир үйдө киргизилген, көп түйшүктөр жеңилдеди. Ысык суу, муздак суу чыгып турат, туалет иштеп турат, ванна иштейт. Ошо шаардан айырмасы деле жок болуп калды бизде. 10 жылдан ашты ушу суу чыкканына. Айылдагы социалдык мекемелердин курулуштары менен дагы четинен тааныштык. Анын катарында эл муктаждыгына жана жеткинчектердин билим алуусу үчүн курулушу кызуу жүрүп жаткан бул бала бакча. Балдарды колдоо жылынын алкагында Алыска аймактагы 395 түтүнгө жаңы 90 орунду бала бакча түптөлүүдө. Учурда иштин ыргагы илгерилеп 50% бүткөрүлдү. Бул убакка чейин бала бакча болгон эмес. 23 миллион 600 миң сомго курулуп жаткан мекемени ушул жылдын ноябрь айында бүткөрүү мерчемделүүдө. Эки айылдын 2100 жашоочусунун балдары көп жылдан бери мектепке чейинки билимди алган эмес. Биздин ал ушул Асаякун айылында 395 түтүн бар. Ого бизге коңшу айыл турган ушул Миязды айылында ушу 80 түтүн. Жалпы бизде ушу 1700 калк бар. Бардыгы бириги ушу 2300. Ошончо калктын эмесине бир 90 орунду бала бакча курулуп жатат. 2019 жылы иштелип башталган. Кудай буйрса ушул иш жүрүп жатат. Ушул иштеп атышат, жакшы, Кудайга ашыр. Айылда аралап аккан дарыянын агымы катуу. Мындан улам коңшу чакан кыштактарды бириктирген көпүрө жок болчу.
Быйылкы жылы республиканын казынасынан 6 миллион 700 миң сом бөлүнүп, узундугу 12 метрде түзгөн көпүрө салынууда. Бул мезгилге чейин мал жандыктарды агызып, жарандарга кооптулук туудуруп келген. Учурда жумуштун тең жарымы аяктап, август айында пайдаланууга берүү пландалууда. Каржы булагы ошо республикалык бюджеттен сметалык баасы уткан. Сметалык баасы 6 миллион 700 миң сом. Себеби дегенде бул элдердин коопсуздугу үчүн. Себеби дегенде биринчи айдан экинчи айга чейин адамдар мурун сууну кечип өтүп, көп мал неме тиги булар агып кеткен болчу. Анан азыркы мал киндиктүү болгондуктан чөптөрдү дагы ушул жер менен алып өтүшөт да. Ошого байланыштуу ушул курулуп, мына быйылкы жылы башталып, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, где-то 40% ушу неме бүтүп калды. Ошо бул курулуп бүтүп калса, элдерге чоң пайдасы тиет деген үмүттөбүз. Айылда спорт тармагын өнүктүрүү үчүн элиттик жаш өспүрүмдөргө 2 кабаттан турган спорт комплексинин курулушу жакынкы күндөрү гана аяктаган. Ал үчүн мамлекеттик казынадан 14 миллион 67 миң сом каралган. Спорт имаратынын ичинде бардык шарты бар. Жуунуучу жай, машыгуучу зал жана күрөш бөлүмү. Ал эми волейбол ойногон негизги бөлүгү стандартка төп келет. Айылдагы жаштардын спортко болгон кызыгуусу күч. Бүгүнкү күндө толук бүткөрүлүп, бир гана расмий ачылуу аз эми калган. Комплекстин курулушун эл демилгелеп, мамлекет колдоого алган. Ооба, эми бул 2019-жылы башталган мунун курулушу. Март айында башталды. Азыр 2020-жыл бүттү курулушу. Ачылыш аземин гана күтүп турабыз. Ачылып азем болсо, биздин балдар дагы ойной турган чыдамсыздык менен күтүп турабыз. Баары күтүп турушат, баары тең. Республиканын деңгээлинде, дүйнөнүн деңгээлинде кыргызды тааныта турган спортсмендер чыгат деген ойдобуз. Биз мына бул 2 кабаттан турган спорт комплексин айылдык кеңеш жергиликтүү депутаттардын негизинде Шамырбеков кеңеш атында болуп, аты ыйгарыла турган болду. Жакында атын жазып неметебиз, мындай коюлду. Бул деген биздин айылга болгон жакшы ийгилик болду. Рахмат. Аны менен УДА эл аралык фонддун каржылоосу менен ачык асман алдында кичи футбол аянтчасы салынууда. Жаш өспүрүмдөрдүн тилеги орундалып, 1 миллион 45 миң сомго атайын футбол аянтчасынын долбоору даярдалган. Элиттиктер дагы 250 миң сом өздүк салымын кошкон. Айыл жеринде кичи футбол аянтчасын куруу өспүрүмдөрдүн спорт менен алектенүүсүнө мыкты шарт түзүүдө. Жеткинчектердин көпчүлүгү футболду жакшы көрөт. Тенис ак өлкө деген долбоордун алкагында иш алып барып, ошо Арис тарабынан ушул мини футбол бүткөнү жатат. Кудай буйруп насип болуп калса, жакын арада бул проектини мини футболду ачабыз. Ошол келгенде биздин өспүрүм балдары, жаш балдар ушул жерде келип өздөрүнүн келечекте жакшы спортсмендер чыгат деп ишенебиз. Бул долбоордун сметалык баасы 1 миллион 450 миң сомдук. Анын ичинен элдин салымы бар. Элдин салымы 250 миң эле. Аны элдер ушу темирчилик кылып топтоп беришип, азыркы күндө ушу бүтүүнүн алдына турат. Кудайга буйруп насип кылса, ушу сентябрга ушу ачып калабыз деген ойдобуз. Жошол айылында 3 чакан гана фап бар. Бирок кыштактар бири-бири менен алыс аралыкта жайгашкан. Жашоочулар дарыгердин көзөмөлүнөн өтүү үчүн 10-20 чакырымдан келет. Айылдын бээлдүү ишкери элдин саламаттыгы үчүн 2 миллион сомго жаңы фап куруп берген. Учурда курулуш иштери толук аяктаган, бирок расмий түрдө ишке кире элек. Ошо эл үчүн күйүп, элиме жардам болсун, элиме кызмат кылайын деди. Чындыгында сунушту биз айттык. Балам, сен эми ошондо иштеп жүрөсүң талада, анан эми кичине элиңе жардам бер. Жок дегенде медпункт салып берсеңер жакшы болот эле десек, ошо балдар достору менен дегендей кылды. Анан кайра ойлонуп, апа, мен ушунча болду, ата, мен өзүм эле салып берейин, дуалын тургузуп берейин, бардыгын, анан калганын эл жардам берер деди. Анан макул көрдүк, өзүбүз ошо жерибизден бердик, документтерин бүтүрүладык. Ояк баягы документин 2,5 миллион курулушка
2 миллиондан ашык акчасы кетти. Бир жагы коңшубуз болчу эле, медсестрабыз кыйла жылдан бери алыска барып иштеп келчү эле. Анан ушуну дагы элине мына жакын жерде кызмат кылсын дедик. Аптап Осмонова 30 жылдан бери аймактык медайым болуп эмгектенип келүүдө. Кышкы суукта тоңуп, жолдун узактыгы көп жолу түйшүк жараткан. Мындан ары ишмердүүлүгүндө кыйынчылык жок. Быйылкы жылы жаңы ФАПтын курулушу бүткөн соң жумушун дал ушул жерден улантууда. Жетишпеген жабдыктарга жашоочулар дагы колдоо көрсөткөн. Ушу 89-жылы Союз убагында ушу Жошолунун центри жаңы турмушта эмеге мурун СВА деп доврачебный амбулатория ачылган. Ошол жылдан бери иштейм. Ошол убакта эртең менен кеч автобус каттачу. Ошол эртең менен автобус менен барып, кайра кечки автобус менен кайтып 4 километр жерге барып иштейт элем. Ошол убакта деле ушул элдер кыйналып, эмдөөгө балдарын Таразага укол алгандар ошо 4 километр жерге барып көрүнүп келишет эле. Эми бул убакта автобус каттайт эле. Кийин Союз өзүлүп кеткенден кийин автобус да каттабай калды. Мурдагыдай машина да болбой калып, жөө каттап жүрүштү. 4 километр жолго жөө барып келип иштеп жүрдүм мен ушул убакка чейин. Кыштын күнү суукта калып, карда, жамгырда өзүмдүн ден соолугума карабай, ооруганыма карабай барып элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келдим. Анан ушул биздин айылдан жеке ишкер Шабдан Туралек анын баласы Урмат Улан өзүнүн демирчилиги менен өзүнүн жеке ишкер тапкан акчасы менен ушул зданияны салып эл үчүн. Бул жер дагы атасына карайт. Жеке менчик жеринен бөлдүрүп ушул эл үчүн ушуну салып берди. Эл кыйналбасын. Эми мен жеңеси болом. Жеңесиз кыйналбаң, ушунча барып келип иштеп жүрдүңүз ушул убакка чейин. Айыл өкмөттүн кеңсесинде бирдиктүү терезе уюштурулган. Бардык мамлекеттик кызматтар онлайн режимде иш алып барат. Айылдын тургундары унаасынын салыгындагы шарга каттабастан дал ушул жерден төгөт. Жер адиси, салык кызматы, социалдык фонддун өкүлү кызмат көрсөтөт. Санарип аймактын кызматы аркылуу иш алып барылат. Ар бир жашоочунун чарбалык китепчеси жана киреше чыгышалары электрондук тизмеге катталган. Бул эл үчүн жакшы өзүнүн натыйжасын берет экен. Бул жерде маалымат кызматкери, салык кызматкери, жер адис жана суу боюнча адистер отурушат. Терминал уюштурулган, салыктын баардык түрлөрү боюнча ушул жерде акчаны төгүп кете беришет да. Эч жакка убара болушпайт, бир жерден адамдар келишет. Ушундай уюшкандыкта иштеген жакшы болот экен. Биз дагы ушул кызматтардан пайдаланып атабыз. Ушул санариптештирүү жылында санариптештирүү ишти боюнча ушул баардык жакшы натыйжасын берет экен. Ошолор боюнча иштешүүдө да азыр. Аймакты көздөй программасынын жүрүшүндө Жошолу айылынын эң коо жана сыймыктуу жерлеринин биринде турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй арча карагайлардын арасында мындан 40 жыл алдын атайын эгилгендери дагы бар. Ал жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Акбаранын көз жашы жана башка тасмалар дагы тартылган. Дарыянын агымы катуу болгондуктан бул жака өтүүгө мүмкүн болгон жок. Элеттин жалгыз Мичурини аталган Кабыл Шамшиев бул коруктун сакталышына жана кеңишине бала кезинен бери катышып келет. 20 жылга жакын токойчу болуп иштеп, эс алууга чыккан. Кайсыл жеринде карагайдын кандай түрү эгилген, кайсыл жапайы жаныбар бар, Кабыл мырзадан жакшы эч ким билбейт. Өз өмүрүн жаратылышка байлаган токойчу менен кенен маектештик. 18 жыл иштедим, 19 жыл болуп атат. Жыл сайын ушул жерлерге ушул жылына bir 5 гектар, 3 гектардан жаңкычаттарды отургузабыз. Отуруп турабыз. Анан Кудай кааласа жакшы, корук да жакшы, мына көрүп атасыздар. Эч кандай азыр заманга жараша элдер да түшүнүп ушу ондой кыйып-пуюу, ондойлор жок азыр, эч неме жок. Анан мынанын ичинде дагы көчөттөр бар, питомник, өзүбүзчө баягы школка кылып койгон. Бул жердин аты Аю Таман дейт, Аю Тапан деп коюшат. Илгери күнгөй, тескей, кою, арча, кайын, карагай жык болгон экен, аю да көп болгон экен. Ошодон Аю Таман, Аю Тапан деп аталып калган жеринде. Анак мына биз турган жер болсо Четимойнок участкасы бу жер. Четимойнок деп аталып калганын себеби мына бул жакта
четин көп мойна ашып. Жык четин аябай соны ал жакты көрсөңөр дагы баягы жайында жазга мал гүлдөп, күз болсо баягы жүзүнгө окшоп четиндин мөмөсү да кыпкызыл болуп бир тиктеп отура бергин келет да, аябай жакшы. Кышында дагы баягы жапай жаныбарлар. Анан азыр мынанын ичинде токойдун ичинде азыр элик бар. Кыштын күнү дагы көбөйөт, азыр түшүп келишет. Анан мына даранын ичинде айтапанда буякта элик, кийик, аю бар бул жактачы. Аю дагы бар. Анан эми майда коён, кашкулак, түлкү жаныбарлар көп алар. Основный эми баягы кийик, эликтер бар охранада. Ошончо жыл иштегенден өзүң мээнетиңе күбөт экенсиң да, азыр дагы ушу бирөөлөр кичине кирсе баягыларды карап көз салып, аз да карайм азыр дагычы. Адамдар да саза кылышат. Өзүм ошо эмгегимди баалап, агентстводон 3 жолу грамота алдым, медалдарын алдым. Айылдык кеңешке 3 жолу депутат, аз депутат. Жошолу айылдык кеңештин ардактуу атуулумун азыр. Ушу Кудай кааласа эккен кийин ушу эккен немелер, карагайлар, кайыңдар ушулар калды да менен эстелик болуп, ошо эл деле түшүнүп баары баалайт. Кабыл мырза атайын арча карагайларды өстүрөт. Аларды кыйыштырып токойдун сакталышы үчүн жылына 3 гектардан 5 гектарга чейинки жаңы көчөт эгилет. Кээде жапайы жандыктарга аңуулап, же өсүмдүктөрдү кыйгалы келгендер менен көп жолу тикелешкен. Жалпысынан канча түп бар бул жерде? Азыр бу жерде мына Элтияншандан бир 1800 түп бар жалпысынан. Кайыңдан бу жерде азыраак эле бир 300дөй түп бар бу жерде. Анан үйдө бир 2000дей дагы үйгө да өстүрүп койгонмун. Аны дагы бияка алып келип дейм. Алардын баары негизинен баягы токойго көп кетет да, тоолорго эгилет. Токойго кетет. Эми булар основной мына элдерге, мына айылда организацияларга бай жашылдандырууга, андай-мындайга деп ошого таап өстүрүп атам мына. Дагы да каласа 2 жылдан кийин берилет да ашыларга. Мекемелерге, байкыларга, ошо мекемелерге, анча кызыктарларга өздөрүнүн үйлөрүнүн алдына эгип алса да болот буларды. Сатка чыгып. Данасы канчадан сатып алат? Эми кайыңды 200дөн саттым. Каракулжа районуна былтыр мурдагы жылы 800 алып кетишти. Каракулжага 200дөн алып кетти. Анан карагайды болсо эми мына биринчи немен бул. Сатылды экен, Кудай кааласа мында ошондо карап элге менен келишимдик баада кылабыз да эми аны өтүлүп. Бул аймакты туристтик зонага айландыруу үчүн алгылыктуу аракеттер жүрүүдө. Кезинде жаш өспүрүмдөр үчүн атыктуу лагерь болуп турган. Союз тараган соң каралбай лагерь менчиктештирилип кеткен. Анан эми азыр баягы аймактарды өнүктүрүү туризм жылы дегенине караштуу ушу биздин жер Кудай берген жер экен, жакшы ушундай. Келген адамдар ушунчалык суктанып кетишет, ушу жерде жериңер аябай жакшы деп. Ошон үчүн мына өзүбүздүн эле эл эми келе баштады. Мына жерге кичине эс алуучу кетсин деп адамдарга ушу эки боз үй тигип эми иш баштап ушундай кылып атам. Кудай кааласа эми келечек дагы жакшы алдыдан ой максаттар бар. Ушу жерди бир өнүктүрсөм деген ушу. Мына Союз убагында район боюнча ушул жерде пионер лагери болгон. Пионер лагери кийинки приватташтырууда сатылып кетип, азыр күндө биз ошонун жерин тактап атабыз. Келечекте ушул жерге жакшы пионер лагери куруп калсак, райондогу эмес, областтагы бүт мектеп окуучулары ушул жерге келип дем алып, эс алып кетет деген чоң үмүттөбүз. Ошонун сыңарына эле бирге эле биз экотуризмди жайылтуу боюнча ошо өзүбүз айыл өкмөтү боюнча маршрут немелерди түзүп атабыз. Келечекте ушул жер жакшы экотуризмде болуп, шаарыбыздан, Кыргызстандын булуң бурчунан келсе, ошолорду көрүп биз сайтка жайгаштырсак, биз чет мамлекеттен келет деген чоң үмүттөбүз. Ал дагы мындай айылдын экономикалык, социалдык өнүгүшүнө бир чоң таасир этет эми. Экотуризмди биз өнүктүрсөк, айыл өкмөттүн өсүп өнүгүшүнө, экономикалык зор өнүгүшүнө чоң пайда келтирет деген чоң үмүттөбүз. Каалап буйруп насип болуп калса, ушул жерде гүлдөгөн жакшы айыл өкмөттөрдүн бири болот деп биз үмүттөнөбүз. Анан бул жердин жана климаттык эмесин бир айтып койсоңуз, канча деңиз деңгээлинен канча бийиктикте турат? Ошол боюнча бир айтып койсоңуз. Эми бизде баягы климаттык жагынан жерибиз салкын,
жакшы Кудай берген жер. Эми деңиз деңгээлинен мына айылдын башы 2020 метр бийиктикте турат. Ана мына биз турган жер 3000 метр бийиктикте. 3000ге жакын эми тоже. Ошондой болот. 3000 2080 800 ушундай да. Мына биз турган жер. Ошо негизинен анан эми мына өкмөтүбүз айтып кеткендей, илгери союз мезгилинде бизде район боюнча балдар эс алчу жай лагерь ушул жерде болгон. 3 поток менен окуучулар келип эс алып кетчү эле жайындаса. Анан союз талкалангандан кийин ошону дагы лагерди эми приватташтырып, менчиктештирип алышып, ошо боюнча анан неме болуп кетти да, жок болуп кетти, бузулуп, талкаланып кетти. Эми ошонун ордуна ошол жерден бир жер таап, ошо лагердин жеринен, ушу тегеректен бир жакшы балдар үчүн бир эс алчу жай курса аябай жакшы болмок да негизинен. Келген адамдар биздин жерге көп эле суктанып кетип атышат ушундай. Абасы таза, мына чымчыктар баары жөө сайрап турат, бийиктерибиз көрүнөт мынан. Абдан маңдайга тиктеп отурсак, бийликтин жайылгандары да көрүлөт. Айылдын ички инфратүзүмү өздөштүрүлүп, калктын зарыл болгон муктаждыгы чечилген. Бул аймак райондун алдыңкы айылдарынын бири. Бир гана кыштагында таза суу көйгөйү бар. Биздин айыл өкмөтү таза суу боюнча таза суу 2008-жылы ишке берилген. Бизде пакиза суу СКК бирикмеси иштейт. Азыркы күндө айыл өкмөтүнүн 85%-ын таза суу менен камсыз кылганбыз. Андан тышкары дагы бир орто суу деген айылыбызда Асафа фонду тарабынан 1 миллион 600 сомдук долбоор жазылып өткөрүлдү. Ушул долбоорду өзүнүн узундугу 2 километр 400 метрге ушул проект өткөрүлүп, жакын күндөрдө баштоодун алдында турабыз. Андан сырткары айыл өкмөтүнүн Күчөнүн районунун борборунан 30 километр башына чейин тургандыктан азыркы күндө ички инфраструктураны өркүндөтүү максатында ушу 30 километр толугу менен 2019-жылы асфальтталып бүттү. Мамлекеттин колдоосу жана элдин демилгеси элеттин өнүгүшүн камсыздады.